Ага туугандар, видеонун темасы жана обложкасынан туура эле түшүндүңүздөр, дагы бир сидарас мени кидать этти, бир пассажир. Ошол видеонун башында сразу ушул видеону максимально башка жактарга жайылтууга жардам бериңиздер, чтобы ошол чёрт гнида өзүнүн ушул соц тармактардан, интернет блогтарынан жүзүнү көрүп калсын, дагы ошол кылган кылыгынан кичине уялып калсын, там не знаю, келечекте ошол нерселерди кылбаганга аракет кылсын. Же болбосо көрсө дагы менин данныйларым деп тауып мага ошол акчаны кайтарып берсин. Болгону эле бир 650 рубльга кидать этти. Бул дагы не знаю, эме эмес да. Ну что, в общем, көп сүйлөбөйүн. Баарыңарга приятного просмотра. Аким Ойчу YouTube каналына кош келипсиңер. Аты жөнүм Гүлжигит Кириев болот. Биз баштадык. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы же знаете, да, это парковку? Можете именно вот напротив торговый центр? Сейчас, подождите. Напротив или к торговому центру? А? Напротив торгового центра или к торговому центру? Да, напротив. Тут парковка есть. Нет, подождите. Нет, это не он. Давайте я вот к светофору подъезжаю, сейчас поверну, вы, наверное, меня увидите. Да. Нет, не надо. Бул кидальщик акылдуураак экен. Себеп дегенде өзүнүн телефону менен, өзүнүн аккаунту менен эмес, башка бирөөгө такси чакыртырыптыр. Вот, ушундай экен. Это вы вызвали? Да. Что-то девушка звонила? Да, девушка мне вызвала. Москва шаарында ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24 жетиге моментально эч кандай чектөөсү жок, жана эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыз да болот. Такси тиешелүү полный документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарына кошулуп ишесеңиздер болот. Сити мобилге жана Яндекске улап беришет. Айырмасы жок. Экономдон Майбахка чейин улап беришет. Доставка, курьер, грузовой, экспресс, ал тарифтер дагы бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Аким Ойчу YouTube каналынан келдик деген сөздү айтканды унутпаңыздар. Парк менен таанышып, шарттар жагып аткан болсо, кошулуп аман эсен иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. А руки заняты. Секунду, пожалуйста. Так, улица Совхозная. Люблено. Да. Ну, до Люблено, до метро. Ага. Едем? Да, все. Алло. Ну все, я поехал. Дальше вот тут вот, засвечка вот тут поменьше. Видите? Где стройка, вот эти вагоны? Нет, не вагон, дальше. Видите, прям. Вот это дом, видите, вот. Ага, да. Где-нибудь. По номеру можно? Да. Диктуйте. 991 Ага. 701 Сбербанк. Нет, 60, 650. Как, 650 было 500? 650? Да. Где-то здесь или налево? Здесь сейчас, смотрите, сейчас. Так, еще раз можно номер сейчас? 99. Сейчас, секундочку. Ну, диктуйте. Ага, 991 Ага. 701 Сбербанк.
991. Ага. Гуль, Жигуль. Ага. Все. Спасибо. Все. Спасибо, хорошо. Ошол жерден башыңарда суроо жаралганга чейин айтып кетейин, мага Сбербанк приложениясынан эч кандай смс уведомление келбейт. Мен ошол функциясын убагында тилекке каршы өчүрүп салган экенмин, кайра жандыргым келбей эле жүргөн да, жандырбайм деле болуш керек. Вот, кийинкилерине просто кирип, обязательно карап, акча түштү, түшпөдү, андан кийин пассажирди кое бере турган болом. А пока бул түшкөнчө мен кирип алып, кийинки заказды кайка барат экен, эмне кылат экен деп ошолорду карап аткам да. До свидания. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Иченче Гүлжигит ай деди дагы эч нерсе болбогондой кийинки заказын карап кайка барат экенмин деп ошол заказга барды. Андан кийин кийинки заказдарды 3-4 заказды аткарып, андан кийин бензин куярга убакыт саат келгенде барып куяйын десем, картада акча жок. Ама жана эле 650 которбоду беле деп кирип карасам, картада акча жок. Анан ошентип изилденип атып, Сбербанкка ачалам, тияка ачалам, бияка ачалам, ошентип атып көрсө, ошол жерден түшүнгөн экен меники кидайт эткенин. Ай деп аттың кылып отуруп калган жерим. Эч нерсе кыла албайм. Ошол туугандар, өзүңөргө сак болгула. Бул нерсе жогоруда айткандай эле айттым айтпадым эсимде жок. Өзүмдүн катачылыгым аркылуу болду. Туура түшүнөм, признаю, да лоханулся, да лоханули, признаю. Вот, анан жаман сен лох экенсиң, өзүң унчукпай карап турупсуң, анан мына дагы иши кыл, ушул сыяктуу сөздөр жазардан мурда наоборот болуп турат. Баштан андай нерселер көп болот, не переживай, ана мына деп жазып койгула. Ошо ролик чаккан болсо лайктардан басып, жогоруда айткандай эле роликти жайылтууга максимально жардам бергиле. Быйылкы жылдын максаты өзүңүздөр билесиздер, мен ушул 100 000 катталуучу топтоп YouTube'дан күмүш баскычты алайын деген максатым бар. Ошол кийинки роликтерден көрүшкөнчө коштошом туугандар. Сак саламатта калгыла и ошол күмүш баскычты алганга жардам берип койгула.